видео чыгарып эле эмнелик ызычуу болуп атасың да. Туура эмес нерсеге киришип алдым да. Бирөөдөн интервьюларда барып изучать этип кеткени билесиңерби? Барсам бул алар ошо төрөлгөндө дагы сүйлөнүп, ызынып, эмне төрөдүң суукта деп менин ошо төлөгөн жөнүндө сурайын деп келдим да, типа. Эми зачем сага бул проблема керек? Чыгардыңбы видео до конца тур. Всё. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, барыңыздарга кутман кеч. Ассаламу алейкум, амаке кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Шүгүр, жакшы. Кантип атасыз? Жакшы, Кудай. Иш болуп атат. Келип калыпсың. Келип калдык. 521 миң пробегдеби? Ооба. Чегиң күйүп калыптыр го. Бар жок күйгөн. Бензиним төгөнүп калыптыр. Төгөнүп калыптырбы? Ден соолугуңузду сурап коелу деп келдик да. Ден соолук чыдайт. Кудайга шүгүр, нерв калың эле. Ну, кээ бирде анча-мынча эс тотолуп алганда бир чачып коем, айыбына келип калат ушундай. Неме YouTube'га видео чыгарып эле эмнелик ызычуу болуп атасың да. Бирөөдөн интервьюларда барып изучать эткени билесиңерби? Барсам бул өзү төлөгөндү изучать эткенсиңби? Вообще изучать. Берген вопростор эмне деген вопрос? Вопрос эмес да, ал дегени мындай деди. Ошодан сен он адам эмес экенин билем. Бирок берген интервьюңда ошонун адамы сыяктуу интервью алыпсың да. Видеодо көрүнгөн, моюнга алам. Эмнеге төлөгөн ушундай вопрос берди деби же эмнеге? Эми ушул сурооңузга жооп берейин да. Мен ал Төлөгөн Андашев деген кишини вообще мурун укканмын, бирок көргөн да эмесмин, YouTube'дан да көргөн эмесмин да. Изилдеп да көргөм, ойлонуп да байкебиз менен ээрчип ошол жерге барып калып эле чогуу. Ошол жерден попал болуп калып атпаймынбы мен ошол эмегечи. Интервью деле эмес болчу мындай эле. Менде деле канал бар го, мен киргизип кое бербейми дедиң? Менде деле канал бар да, мен деле киргизип койсом, может залетит, может отлетит дегендейчи. Тарттык да киргиздик. Эртең мен туруп алып шоктум. Комментарийди окуппу? Комментарийди окуп, звонокто кылышты дейт. Звоноктор келди. Кел деп айттың? Кел дедим, адрести бердим. Сиздин келишпейт. Эч ким келген жок. Кече прямойго кирип отурдум YouTube'данчы. 30 мүнөт. Андай хейттер менде толуп турат. Мен жакшынакай эле бир позитивдүү чыгасам деле хейт жазып беришет. Мен уже көнүп калгам. Бул мындай ушундай бир группа адамдар бар. Андай адамдарды мен ким деп коем? Алар ошо төрөлгөндө дагы сүйлөнүп, ызынып, эмне төрөдүң суукта деп наразы болуп өлгөн адамдарды түшүнөм да менчи. Или болсо неудачниктер. Неудачниктер всегда ушул недоволен го. Обиженныйлар мындай. Бирдеке өзүнүн иши жүрүшпөй алган, башкадан өлө дегенде всегда на нервах да. Өзүнүн колунан эчтеке келбейт, башка бирөөдөн талап келет. Кылган ишин ордуна чыккан эмес. Какой неудачниктер да. Так что аларга көңүл бөлбө. Ошо изучать этпей барып келип алдым дедиң. Азыр менин ошо төлөгөн жөнүндө сурайын деп келдиң да, типа. Сизден бир эми сиз экөөбүз сизди азыр элдер менден сураса, мен сиз жөнүндө вкратце уктап аткан жеримден айтып бере алам да. Мындай Аманаке кандай киши деген болсо, сизди тааныйм. Анан ал Төлөгөн Андашевди тааныбайм мен. Аласа бересем жок болсо. Мага жамандык кылбаса, мен кандай сүйлөшөм? Адам көрүнгөн адамга эле барып жыгылганды тепкилей берген деле болбойт да. Баатыр такси выложил видео деп чыкканда кирсем, сен комментарий окудум да. Почти сиз менин кумирим болосуз деген сыяктуу эле сурапсың да эмичи. Ошол эмнеге ойгондой сурады. Ал мындай айтып берейин эми. Кече видеодо чыкты, көрдүңүз. Кече бир Батыр деген бала чыгып атат. Төлөгөн байке, сизди биз кумир тутабыз, сиз эмесиз жанагындай геройсуз деп, герой тутуп алышты деп чыгып атпайбы кече? Ал баланы эле тааныйм. Ошо мага чалган ал бала негизи башында. Анан биз чогуу тартмакпыз видеону. Анан кийин көрсө ошо миркейчи менен тарта турган болуп калыптыр да. Анан мен ошол нерселерге жооп бере кетсем, ал жерде мен эч кандай жагынган жокмун, просто баягы любой эле адам кыргыз болуп аткандан кийин ага жаман сүйлөй албайсың да. Баягы астыңда отуруп айтып берип атса проблемаларын. Мен ошо бир эле сторонаны угуп туруп, ошол сторонага жараша эме кылып суроо берип атам да. Эртең биз дагы ошондой болуп калбайлы, жаш келе аткан жигиттер, биз дагы ошо ишкерликти баштап жүрөбүз. Сиздин өзүңүз кандай катачылык кетип калды бул сферада, эмне түрткү болду деген суроону бергим келген да. Аны элдер туура эмес түшүнүп калыптыр. Мен баягы камерадан эле көп тартпай жүрүп сүрдөндүк да. Азыр просто эле актанып атасың или катаң моюнуңа алып атасың? Катамды моюнума алып атам, эч кимдин астында актанбайм, актанганда. Мага берип сурооң, төлөгөн жөнүндө сурооң барбы? Сиз жөнүндө дагы суроо. Видеону төлөгөн деп баштап атпайсыңбы? Ошол. Эми азыр мындай болуп атат да, азыр экөөбүз отурган кезде эле бир голосовой келип калды группадан, өзүңүзгө угуздум туурабы? Төлөгөн Андашев өзү голосовой жибериптир, что типа машиналарды чыгарып берип атабыз деп. Ал голосовой туугандар биз ошол эмеге коюп коебуз, ылдыйга. Саңыздар болот. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух.
Туугандар, ВТБ лизингдеги мына списоктагы машиналар азыр Мирбектин нөмүрүн жөнөтөм, ошолорго чыккыла. Мирбек ВТБга өзү барып келди. В принципе, у нас не страшная ситуация, мы договорились, можно вытащить машины, но есть план действий, поэтому срочно Мирбекке чыккыла. Мирбек өзүм алып чыгып полный до конца чыгарып берем деп атат. Ал өзүнүн машиналарын 16 машинасын чыгарып ВТБдан ошо полный водительдерине тапшырып берди. Жолун билет жана ошого жардам берейин деп неме атат. Иштериңиз болуп атат, прогресс жүрүп атат. Эртеңки күнү төлөгөнгө окшош болуп, сиз да негатив алып калбайсызбы? Эми төлөгөндүгү андагы лизингдеги машина, машина төлөгөндүк дагы эмес, машинаны алып айдап жүргөн балдардыкы дагы эмес, ал банктыкы. Биз алып аткан машина бул уже прогресс жамаатынын машинасы. То есть банкка да карыз эмеспиз. Мисалы да азыр примерно мындай эле айтайын, азыр 112 машина болду да. Все, давай, токтотуп койсом деди. 7-8 айда калган акчасын полностью кайтарып таштайбыз. Себеби бекер машина алынган да, төлөшөт, кайтарып таштайбыз. Себеби акча машина уже бизде, ал банктык эмес, эч ким ала албайт ал машинаны. Ушундай. Мындай айтканда машина сиздердин атыңызда, ПТС баары колуңузда. Керек болсо анда давай 3 айың калды, сат дагы биян кошумча элдин акчасы берсек десек ага да көнүшөт. Ушундай да. Достор, мындай да, бу жерде буруп айтканда 3 адамдын акчасына бир машина алынды. Бул дегени 2 адам күтүп калды деп ойлойм. 2 адам бирөөгө жардам берип, касса сыяктуу да, мисалы 10 адам турат да, 10 адам толтурду. Бирине 200 берди, 300 берди, 400, бири да машина ала албайт бирок машина. Анан кегиле топтоп туруп эле, кимдеги акча чыгат, да ошого алалы деп туруп. Ошо машина алып кетип койду да. Бирөөнө жетет, экөөнө жетет алып кетип койду. Анан берки экөө качан алыш керек? Берки экөө төлөп бүткөндөн алыш керекпи? Андай эмес, анан 10 адам кетти. Бирок ушундай иш баштап атабыз. Мына ал деп анын акчасы коштуруп, дагы ким акчасы ошого ушундай бирөөнөн машина алып келип атабыз да. Ал бирөө акчасын бирөөгө берип туруп атат жөн эле. Берип койгон жок, берип туруп атат. Ошону биз түшүнүш керек. Бул биз акча банкта эмес, и бизде дагы эмес. Бул ошол өзүнө окшогон эле машина алгысы келген адамдардын жетишип алып калган адамдар да. Ошону төлөп бүтүп ал нерсине в ответе биз да. Биз жоопкерчиликпиз. Контролго төлө деп контролгон биз. Биз жөн гана ошону контролдоп, кайра акчасын элдерге бериш биз. Төлөбөй койсо эмне кыласыз? Машинаны алып коебуз, машинага GPS коюлуп атат. Калган акчасын эмне болот анын? Эми ал индивидуальный вопрос. Мындай каралат. Мисалы 3 ай айтат, 3 ай айтады. Баягы 300 миң переначальный берди, 3 ай айтады да, анан кийин төлөбөй албай калды. Документтен проблема болуп калды дейли. Департ болуп кетти. Чакырабыз. Канча алынган, эмне алынган да? 3 ай аренда айтады. Биринин 800 аренда 2000 дейбиз да, мисалы. 3 айдыкын немеседен эсептейбиз. Машинанын износторун эсептейбиз. Жөнүн бузуп койгондур, тытып болгон износын эсептейбиз дагы. Баягы первоначально берген 300 миңден ошону минус кылып туруп, анын акчасын беребиз, которойбуз, кырсана болсо же таныш алып келет. Ал машинаны уже арзаныраак ошол убакта сендик карап туруп кайра башка берип кое беребиз. Или сатып туруп, мисалы башка машина. Фондко киргизип туруп, кайра башка машина алып. Ушундай да бул. Бул жерде эң самый главный машина алган адамдарда жоопкерчилик болуш керек. Ошолорго биз надеяться этесиң, мен надеяскеде бул кадимгидей баягы үмүт кылып күтөсүздөр да. Бул алар робот эмес да, любой анес болуп кетиши мүмкүн. Деп туруп тыпылып таштап качып кетип калышы мүмкүн. Ошолор гана бизди минуска киргизбесе, а так элдердин акчасы элдерде. Уже алар машина алып акча иштеп жүрүшөт. Пока прогресске жалп жок. Жалп кимдерде бар? Жалп бул изначально башталгандай, бир аз турмес башталып калган, баягындай. Түзүлгөн проекти мен өзгөртүп ийгем да. Дальневидный болбой, кеңесин өзгөрбөй. Ошону азыр өзгөртүп койдукпу? Өзгөртүп койгондон кийин уже жаңы правилага көнбөгөндөрдө жалып бар. Азыр сдающий кнопканы басып, барып вторник акчаны алып кетип атышат. Правила киргиздик. Ушу вторник акчасын алып кетсеңер, биз ошол акчаны айтып атсак кетесиңер. Биз бербей койбоз деген жокпуз. Все равно деле мен YouTube'дан көргөн жокмун, WhatsApp'тан жазып турам мен группадачы. Вторник мурда калана көрсө, ар вторник дем возвратап кетишиңер керек деп жазып койсок деле калаң менен кала акча кетип калат деп. Биз жакта ошо бузулбашыбыз керек да. Короче, силер эмне кылсаңар ошого мен акчам бербейм деген сөз болот. Биз койгон правиланы сактабай атышат. Мындайча айтканда, проходной двор кылып алышты келдичи, эшек жайлабыз. Акчаны берди. Любой күнү ким акча керек болуп калды. Биз шот кылышыбыз керек да. Акчаны алды, ошо мынча акча бар, машина алып берди, шот кылып атсак, эди акчасын алып келип шот жоголду. Ошого ар вторникке ден возврата
приложениеда язда берсең кнопканы басып койсо сизге сразу келет. Мынанча адам оюнун айтыптыр. Акчасын ар дайбыз да. Сарабын укпайт экен бизгечи. Мен YouTubeга неге видео чыгып атам, WhatsAppка неге сүйлөп атам десем, мен YouTube көргөнгө WhatsApp туккан убактым жок дейт. Билбейм, өтө занят адамдар. Анан ошонун артынан сиздер жаман көрүнүп атасыздар. Ошолор жаман көрүнөт да. Анан кээ бирлер болуп атат. Машина ограничение машина тап келип алып атышат да, мен ала берем өзү барам болуп. Эми майды деп 1-2 ай төлөй албай калды. Анан биз кайсы машина алабыз? Бирөөнүн атына машина ала алабызбы? Ала албайбыз да. Апат экөө тил табышып алды машина несеге. Ал эчтеке кылбайт машинаны. Кааласаңыз мен төлөбөй койсом десең эчтеке кылбайт деп койсо. ПТС'ибизди алып коебуз. Все равно ПТС барат да, восстановление болот да. Ошондойлор тартынып атышат. Ар кандай карыгандар болот дейм. Бул мен жок дегенде минимум 400-500 адам иштейм да. Эл менен иштеш негизи кыйын. Баарына жаккыдай мен акча эмес экенмин. Карыгандар болот, туура түшүнгөндөр болот. Чачагарды. Чачем ага эле, бирок көбөйдү. Дагы. Мен генимде бар, генимде бар, бирок көбөйдү. Анан да бир суроо да, бул азыркы сүйлөшүп аткан темадан бирке сырткары болуп, неге комментарийиңизге пончик, кодоо деп жаза беришет? Вроде бы жакшынакай эле, красавчик эле байкесиз го. По факту жазышат да деп эле. Жаза берет. Элдин баардыгы эле. Неге келгендер, о, салам алейкум, учурашат ушу комментарий жазганга уста. Эми алар бир IP адресин прибавить этип, кайсына телефондон жазат, неме кылып, дайындасаң таап беришет. Зачем мага бунун немеси? Жаза берсин, пожалуйста. Аттан сүйлөгөн адамдарга эмнеге капа болушуңуз керек? Албай келип сүйлөсүн. Жам аттан сүйлөгөн. Ошол сыяктуу эле болуп атат азыр менин. Ошондой болуп атат. Сен азыр чалып атат, жазып атат деп атпайсыңбы? Кел десең келишпейт. Бирөөнү интервью алганда основном сен угушуң керек. Дискуссия. Мени алып кетишпеди. Анан кийин видеону көрүп алып көрдүңбү? Жалаң сен вопрос бергенсиң. Мен жооп бергиле вопрос бергенсиң, сен билип атпайбы? Ошондой болуп калды деп. Интервьюда ушундай да. Көбүнчө вопрос бериш керек да, анан берки сен ошонун сөзүн уккан келгенсиң, сен сүйлөгөн келген эмесиң, туурабы? Апетти угуп отуруш керек. Вопрос берип коюп ошону сүйлөтүшүң керек. Ошондо бул ошо дискуссия, ошо интервью деп айтылат. Сен бирөөдөн интервью алам деп барып алып өзүңүн оюңу ага талкайт эткиң барган эмессиң да, туурабы? Өзүңдүн оюңу мындай таңуулагың барган эмессиң да, анын сөзүн уккан келгенсиң. Чакка вопрос бер, аны сүйлөтүш керек болду. Ошондой деңиз. Мен деле интервью болуп кетейин, интервью алып аткан адам болуп кетейинби? Интервью бересизби? Ама бересизби дегенде чаласызбы? Интервью вообще алып элекмин. Эчкимденби? Жок. Сиз бирок катып сурап коесуз, бирокчу. Менден таксопаркка барганда, билесизби? Колуңарды могу жерге чейин тыгып албайсыңарбы? Дедиңиз эле. Ошого окшоп сурай берген болсоңуз. Мен деле негизи намерением ошондой болчу да, сизден ошондой деп сурайын дедим эле. Прогресс фонддо колуңарымдан тыгып албайсыңарбы? Чөйдем, чөткө правила жазылууда. 10% жазылуу, 10% ошого аракет назначенияси жазылуу. Менин долям кайсыл, ал жазылуу. Али бир чөткө жазылуу. По итогу полный жазылууда. Ал тыгып алганда ар кимге ошонун мына бираз красавчик экен, мына күлүп сүйлөйт экен да, ошого башкача алып берели демей жок да эле. Айттым го, мен өзүм машина алып элек. Менин родной братаным ал эле машина алып элек. Досторум жүрөт, алар эле машина алып элек. По очереди. Кече очередь болуп келатып бираз 3-4 адам эсептедим, очередь турмас кетип калган. Ал системаны биз өзгөртүгөнүбүз үчүн ошибка ал. Ошону азыр ордуна салып атабыз полностью. Ордуна салып, только системанын айтканын гана кылабыз. Приложениянычы. Ошондой эч кандай ошибка кетпейт. Бул жерде азыр тууган, тааныш деген нерселерге мындай карамай жок. Жок. Эми элестетсең, ошол программа азыр менин где-то 114 миң акчам бар да. Программистке жазып берип мага 500 миң кошуп кой деп коштоп коюптур. Приложениеде акчаны көбөйтүп туруп эле өзүм машина алсам болот. Программа болду да. Жок. Оны сени каяктан акча таптың, мен эч ким запрос кылбайт. Жок, мен мына жагынан билем, ушинтип мен турмес баштап алганын билем да, ошон үчүн эле кой деп жүрөм. Сизди билебиз. Андай киши эмессиз, бирөөнүн бир сомуна муктаж эмессиз. Муктаж эмес, мен өзүмүн доходум түзүк эле өзүмө жетчүм. Түзүк 200-300 миң доходум бар эле. Реклама, ушул фонд деп, ошо рекламаны да кыла албай калдым. YouTube токтоду. YouTube'ду вообще ошого айтып атам да. Только фонд болуп калды акыркы күндө, Муна фондду аз балдар үйрөттүм, полностью. Мен только контрол кылып эле жүргөнгө, балдар үйрөттүм. Мен ошо YouTube кайра жандандырсамбы, кайра ушу башка контент кылып YouTube'га өтсөмбү, анча-мынча келип, күнүнө келем, сөзсүз келем күнөчү. 2 саат отурам, балдар контрол алам, кече бир күн отчет алам. Ошентип эле YouTube жандандырсам деп план кылып атам. Азыр жаңы офиске көчтүк, жаныбызга элечи, офисте даярдап. Ошондой план бар. Себеби YouTube'ду мен баштадымбы, YouTube менен кетишим керек да. Себеби YouTube болсо мен YouTube'умду прогресс каналы деп өзгөртүп коюшум керек да. Только прогресс болуш керек, бирок анда
эчкимге кызыксыз болуп калат да. YouTube дегенден кийин да мына видео айтып коеюн, блогерлер бар да көрүп атышат. Азыр мен мына бул 2-3 ай болуп калды. Выкуп, лизинг бергендерди өтө аяр мамиле кылып реклама алып калдым да. Сен выкупту, лизинг реклама кыласың го. Акчасын алсам болду дейсиң, бирок ичиңде по-любому ойлоносуң. Ушул эртең ушул ызычы болуп, мага арызданып келбесе болду экен, мен аркасынан жүргөзөм болду экен ойлоносуң да. Ошого лучше реклама алганда или магазин, или арендадан реклама алып койсоң. Арендада эмне көп болсо, максимум первоначальный баягы депозитти гана бербей арбекер кылыш мүмкүн. Ал копейка. А вот лизинг алгандар элестет 2 жыл иштеп туруп, анан баягы кичинекей эле кайсарынан алып бербей койсо, мага келет да. Сен реклама алгансың деп. Ошондой да. Ошого ошол жагы мени по-любому мына жагым жейт. Ошого YouTubeга кирсем деле рекламаны тандап кылып калабызбы деп ойлойм. Мына блогерлерди тааныган, мен таанышып билген айтам. Ошо лизинг, автокредитти токтотуп эле койлу деп айтып атам. Реклама кылбайлы койлу. Акчасын алабыз, базар жок ооба деп. Мен укканы бар, укпаганы бар мисалы да. Биз сизди угабыз, биз сизди күмүртүп атабыз. Таксини деле сагынсаңыз керек. Канча болду такси өтөт элегиңизге негизи? Майдан бери на линейден кнопканы көрүп элетим. Жыргап эле кулак менен тынч, бирок сагындыңыз. Мен кандай сагындым. Таксиге мен чисто контент үчүн чыгып калышым мүмкүн. Бирок таксиде мен такси кылсам деле мой районго иштейм. Мына ушу теректе эле иштешим мүмкүн да. Мына Ступинский проезд 5-ти чертановдо элечи. Узакка барып аяктан жүргүм келбейт. Негизги модель ошондой эле. Ошону теректе иштеп, контент издеп, неме кылып анан кийин келишиңиз керек десе шарт келип күтүп коюп, аэролиния чыгып ушундай жүрүшүм мүмкүн. Анан да 1-2 проект бар, аны да ишке ашырыш керек. Ошол. Мен мисалы бир жума таксиге чыкпай калсам, кадимкидей эме болот го. Сакынып жыбай пассажирларды. Таксиде жүрүп төлөгөн жөнүндө информацияң жок болсо, сен неменен алексиң ошону айтчы күндүгө. Таксилердин немеси да, күнүмдүк движениясы. WhatsApp'та группалары бар, достору бар, же бул WhatsApp'та группа, ошол жерде голосовой жөнөтүп бирдеке обсуждение кылмай, видео кызыктан группага чалып алып сүйлөшмөй, жолугуп чай ичпей үлгүрмөй, анан кийин эч ким ошондой эч ким жок болуп калса, YouTube'га видео кирип көрмөй, TikTok видео көрмөй да. Ошону айттым. Сен такси кылып жүрүп немен алексиң, төлөгөн жөн информацияң жок болсо. Информация бар. Информация ошол баягы майда таксопаркты эме кылганда, ачканда ошо таксопаркка келген водительдерден информация уккам, төлөгөн болуп, мындай кызыгуу болгон эмес просто. Угуп койгонсуң. Информация бар, кызыгуу болгон эмес. Ушунча кишини алдап кетти, лизингке машина чыгарып, мен ошол жерге барганда, жана видео тартылган жерге барганда көрүп атам төлөгөн деген адам ким экенин. Ошол видеодо да айтылган. Төлөгөн өзүнө деле айткан, мен сизди биринчи жолу көрүп атам ушул жерден депчи. Эми төлөгөн жөнүндө ар ким барганда айтат. Мен деле чынында кандай болгонун эч ким билбейт. Ошол жанында жүргөн адамдар билет, или төлөгөн өзү билет, анда Кудай билет. Эми бул баягындай мындай пример айтайын, мына корабльга салды адамдардычы. Жүргүлөп анияка барып бирдеке алып келели деп. Жандармы машина алганда да кээ жол бериңер деп алды. Кетип анан кийин уже татпай калды да, уже дальше уже дальнейший уже көрбөй калды дейли, мына туңдукка кетти. Анан же болбосо анан кийин немеге подвалга түштү дагы, баягы түбүн корабль тешкеледи. Мисалы мындай эле примерно айттым. Тешкелеп туруп, чөктүрдү дагы, өзү дополнительный лодкага отуруп кетип калды, мисалы. Или кетип атып эле жакшынакай эле ушул арасынан бирөөсү чыгат дагы, ушул корабльдин түбүн тешкелеп койсо, ал сууга чөгөбүз. Анан мен чыгып кетем, просто алдар чөгүп кетет деген планында караган эмес. Бул дегенибиз баягы айтып атышпайбы, кээ бир машиналарды биз союп, анан кийин мен ошодон төлөй албай, ошодон тарта албай калдым деген. Ошолор мисалы буну төлөгөндү чөктүрдү деп эсептеш керек. Же болбосо изначально ошондой план кылган деп эсептеш керек. Или контролдой албай калды. Варианттары көп да. 3 вариантты карай алам да мен. 4-нчү вариант да бар. Кайсысын айттым. Так, атай план кылган. Или ошол машина алгандар төлөй албай, баягы машинаны сүзүп бантимитти аларга не то мамиле алып койгон, анан алар төлөбөй качып машинаны союп келгенде бул уже минуска кирет. Үчүнчүсү башка бирөөлөрдүн сөзүнө кирген. Үчүнчүсү башка бирөөнүн сөзүнө контролдой албай алган машинаны көйүп кетишкен. Үч эле вариант айта алам да. Бирок чындыгында кандай болгонун билбейм, ачыгы. Бул өзүнүн иши. Кандай болгон күндө дагы ошол первоначальный взнос эми баягы платежды айта албайм мен ушунун мойнунда деп. Бирок первоначальный взнос төлөгөндүн мойнунда да, төлөш керек. Төлөбөй унуткузуп, чоюп жүрүп акыры элдер үмүтүн үзүп койсо болот. Бирок акыркы дүйнөгө по-любому мойнуна карыз менен кетет да. Ал жактан уже экинчи первоначальный взносун алгандар анча мынчасы майлчем деши мүмкүн. Көбүнчөсү каргайт, иштейт.
и ага жакшы сөз айтпайт да, и тилейт ушуну сени кабыл көргөзөт деп тилейт. Ошондой да, ошон үчүн бул жагын тазалаш үчүн постепенно по-любому төлөш керек. Азыр фондду деле да, мисалы мындай айтып коеюн, фондду давай токтотолу деп, мисалы мен бирин психолог деп токтотуп койдук, все дегенде деле мен элдердин баарын акчасын момент кайтарып бере албайм да. Себеби элдердин акчасынын баарынан уже машина алынган, машина жүрүшөт. Аны кайтарып бериш үчүн баарын токтоп туруп машинаңды сатып ал деп туруп сатып туруп аны бетип салыш керек. Монтпей эле акчаңды беребиз, постепенно платеж менен баарына чачып беребиз. 5-6 айда беребиз деп туруп, аягын 2 ай калганда мисалы да такыл төлөп бүтөйүнө калгандарды досрочно жаап туруп берип таштайбыз да. Бул жерде ушундай план болгон. Тани менен токтотуп койсок да эле, акчасы элдин акчасы, элде. Банктык эмес, машина банктын эсебинде эмес, биздин эсепте. Ушул вариант, ушундай кетсе ушундай болот. Анан бир эле риск бар, бул алган адамдар тытып болуп туруп, билгенин кылсын деп туруп, ключун таштап кетип калса. Бул дагы уже биздин жоопкерчилик. Ал машина кайра восстановить этиш керек, анан кайра ишке салыш керек. Бул ошол деле риск бар. Бирок анда деле баягы ал ошол водителдин первоначально берген акчасынан кичине эме болсо болот да. Же болбой калабы? Первоначально берген восстановить болот. Ошол акча менен восстановить этип туруп, анан жакшы эме баягы ал мурда алган баа менен эмес, андан арзаныраак. Конечно, ошону эсептеп кетебиз. Мисалы, эми качып кетип калса да, машина вообще лепешка болуп калды дейли. Татал болуп кетсе. Ал первоначально 300 миң берди, 2 ай төлөдү 500 миң. Машина миллиондук. Машина на восстановление не подлежит. Жок да уже. Санчаска саттың 100 миң, 200 миң. 100 миң, 200 миң минустасы машинада. Ошол кимдин мойнунда? Ошол менин мойнумда. Ошолор гана менин мойнумда. А так мына айдап жүрүшөбү? Өчөтүлгөн адамдардын акчасы ошол машина алгандардын ошолордун чөнтөгүндө жүрөт. Ошолор акча иштеп жүрүшөт, төлөйбүз депчи. Ошого айтам да мен ушундай балдар менен сүйлөшүп калам да, сүйлөшүп калсам, биз аздан токтотуп койсок деле, бул элдердин акчасы, бизди эч ким эчтеке таап бер деп айта албайбыз. Биз акчаңды беребиз, бирок төлөп бүткөндөн кийин постепенно төлөп атат го. Мисалы 110 машина болсо, бул плюс-минус 9 миң акча түшөт да айыначы. Таркап. Мисалы муну примерно эсептегенде, бул немеде компьютерде полный көрүнөт. Анча акчага машина алынды, где-то 110 миң болчу да, кече 3-4 күн мурун 110 миллионго болчу. Ошонун где-то 20-30 миллионну первоначально взнос жаап кетсе, где-то 20 миллион акча төлөп коюшту ужечи. 50 миллион деп коелу. 60 миллион ошо аркада турган адамдардын акчасы. То есть ошол деле жүрөт да, ошолор деле төлөйт да по-любому, төлөй турган акча. Ошону түшүнбөй эле ызы чыгылгандар, конечно, бар. Акча жетпей атат, өтөт. Мен очередтин качан жетет? Азыр эле көрдүк го бир сыйра. Азырдан бир эже болду, азыр эже айтты го. Мынчакчы салдым эле деп. Эже негизи аял киши менен иштеш кыйын. Эже или биз түзүп берген правила менен кетесиз, или акчаңызды алып кетесиз. Азыр ай сазасы токтотуп коем десем, кайра ойлонуп, биздин кайра көрүп таптап, ошондой. Ошол онда. Аман байке. Все. Так саман байке. Все. Кумир байке да? Кумир байке. Интервью алганда самый главный бир жактуу болбогонго аракет кылыш керек. Мен аракет кылгам просто. Эми өзүңүз деле түшүнөсүз да. Аракет кылдым, бирок только сеники зеленый светофор жанып калды, красный светофор жанган жок. Только зеленый. Сеники эмес төлөгөндөгү жанып калды. Сенин светофоруң болсо желтый. Красный деп желтый. Ошондой светофор зеленый, красный, желтый болуп кетебиз керек. Анын тарабын алып, өзүнүн тарабын алып вопрос беребиз, ошону тургу кетмек да. Мен интервью алып көргөн эмесмин. Мүмкүн алып баштасамбы билбейм, алып башташ үчүн. Бизде мындай айтканда опыт да жок да. Эми сиздер ол көп болду югупта жүрүп. Мен деле ичимде алган эмес, интервью алган адамды көрөм да. Интервью алганда самый главный сен вопрос берип экинен сүйлөтүшүң керек. Сен ошону сүйлөт, ошонун сөзүн уккан адамсың. Сен сүйлөгөн адам эмессиң. Ошол. Все. Чоң рахмат анда. Ишиңизге ийгилик, биздин да ишке ийгилик. Ийгилик ишиңе. Анан видео бүтүп атканда постоянно ийгилик дейсиз го, ошондой кылып ийгилик деп бүтүрүп коебуз. Кантип мен айтпайм, айтпайм. Ийгилик дейсиз го. Ийгилик дейсиз го. Ийгилик бүтүп болду. Самый главный комментарийлерге көңүл бөлүп алат, чала беришет, жаза беришет. Ошолор бар жашоо кызык.